Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта облустардын ичинде өтүп жаткан райондор аралык чемпионаттар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле жылдызы жанып келе жаткан Байыш Акылбеков кайсы клубда ойнойт? Белгилүү ырчы Курал Чокоев Көк Бөрү тууралуу эмне деди? Ушул суроолорго дагы жооп издейбиз. Эртең баштала турган жума Көк Бөрүгө бай болот. Эртең 22 январ күнү Каракол шаарындагы ат майданда Ысык Көл облусунун чемпионатынын 3-чү бөлүгү өтөт. Кайрадан 6 команда Тоң, Жетөгүз, Ак Суу, Каракол, Түп, Ысык Көл райондору күч сынашат. Баш байге автоунаа Чучугулактын негизинде 6 команда 2 топко бөлүндү. А тайпасында Ысык Көл, Түп, Жетөгүз командалары жайгашты. Б тайпасында болсо Тоң, Каракол, Ак Суу райондору орун алган. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Буга чейин мындай чемпионат 2 жолу өткөн. 12 декабрда өткөн алгачкы мелдеште Ак Суу командасы чемпион болгон. 8 январда өткөн 2 мелдеште Түп району биринчиликти алган. 3-чү мелдеште ким чемпион болот? Жана республикалык мелдешке Ысык Көлдөн ким катышат? Эртең билебиз. Ошондой эле 23 январ күнү Нарын облусунун чемпионаты да өтөт. Оюндун көркүн чыгарган райондор Нарын, Актала, Жумгал, Ат башы жана Кочкор райондору. Түз эфирде Көк Бөрү Федерациясынын расмий Көк Бөрү KG YouTube каналынан көрө аласыздар. Кыргыз Республикасынын Көк Бөрү Федерациясы тарабынан Нарын облусунун Көк Бөрү Федерациясына жана Нарын элине жаңы заманбап түрдө жасалган тай казан жазалып берилди. Нарын Көк Бөрү Федерациясынан жалпы Нарын элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, өзүңүздөр сүйгүлүктүү болсун. Дагы улуттун улуулугу үчүн кызмат кылып, чарчабай жүрө бериңиздер. Жалпы Нарын элинин атынан ушул жасап берген агаларыбызга, демөөрчү болгон агаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми 23 январ күнү Талас облусунун райондор аралык мелдешинин 2-чи бөлүгү өтөт. Бул ирет оюндар Манас районунда болорун кошумчалап кетели. 1-чи мелдеш 16 январда Талас районунда өтүп, жергиликтүү команда чемпион болгон. 26-27 январ күндөрү болсо Чүй облусунун райондор аралык мелдеш өтөт. Белгилүү ырчы шоумен, актер Курал Чокоев эрендердин эр оюну аталган Көк Бөрүнүн чоң күйөрманы катары өзгөчө видео кайрылуу жасап, баардык кыргызстандыктарды жана шоу бизнес өкүлдөрүн бул спорттук таймашка чакырды. 27 январ туугандар, Аккула ат майданында Бишкекте Чүй өрөнүн райондордун арасында чоң чемпионат болот. Биз Панфилов районун колдоп жана күйөрмандык маданияттын өрчүшүнө салым кошуп, биз колдогону барабыз. Ал эми кийинки кайрылуу достор, мен коллегаларыма, байкелериме, агайынилериме Асхат Сулайманов, Улук Сапаров, Адилет Азимов, Ислам Ахматов жана башкалары. Биз Панфилов району баратабыз. Сиздерчи? Барыңыздар күтөбүз, келиңиздер. Панфилов алган! 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча мыкты жаш оюнчулардын катарын толуктап, көпчүлүк элге тааныла баштаган Байыш Акылбеков кийинки сезондо кайрадан Мурас клубунда ойнойт. Буга чейин Байыш Акылбековго жогорку лиганын башка командалары кызыгып жатат деп дагы айтылган. Тактап айтканда достук командасы Байыш Акылбеков менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн.